Сиз дагы микроволновкада тамак ысытуу ден соолукка зыян деген сөздөрдү көп угасызбы? Адатта мындай адамдардын радио толкунга фобиясы бар. Радиофобиясы бар адамдар гаджет колдонууда дагы чуучулап турушат. Алдыда биз эксперт менен бир кызыктуу эксперимент жүргүзүп, сиз күткөн суроолорго жооп беребиз. Медиа хаб менен калыңыз. Экспериментти биз Profilab компаниясынын кеңсесинде жүргүзөбүз. Бизге бул компаниянын жетекчиси Искендер мырза жардам берет. Сиз кесибиңиз боюнча айттыңыз, инженер-экологмун деп, Сиз демек көп жылдан бери ушул өлчөп, ушундай кызмат көрсөтүп келесиз. Азыркы учурда бизге тиешелүү болгон ошо электромагнитный излученияларды, электромагниттик талаалардын болгон зыяндуулугун текшеребиз. Демейде көп колдонулган шаймандардын бириси Wi-Fi роутерден чыккан нурланууну текшеребиз. Адатында көргөзгөндө болуп, прибор көргөзгөндө болбой, 0,2 көргөзүп атат. Эң жоңкурку көрсөткүч 1,1. Бул чек коюлган деңгээл 10 микроваттан ашпаш керек. Бул санитардык норма боюнча 10 микроваттан ашса, бул ден соолукка зыян болуп саналат. Демек бул Wi-Fi адам ден соолугуна зыян эмес экен, Ооба. Бул роутерден чыккан нурлануу ден соолукка зыян эмес да. 14. 18. Жакшы көргөзүп атат. Биз азыр абдан жакын турдук да, жакын өлчөп атабыз. Анан бир аз алысыраак туруп өлчөсөк кандай болот экен? Демек, бул канча алыстаган сайын нурлануунун күчү азайып атат да. 3,75 болуп атат да. Жакындасак көбөйүп атат да. Демек, жанында турганда 10 микроваттан ашып кетти. Азыр 34-кө чейин жетет, 24-кө чейин жетет. Тамак ашка бул зыяны жок деп көптөгөн изилдөөлөр далилдеген, ошондуктан дагы бул микроволновка чыкканда, бирок ошол эле учурда жанагы адам ысытып атканда эксперттер айтып атат, жок эле дейм да, мына 2 метр ыстыкта туруп иштеши керек да. Достор, биз азыр Ибраимов көчөсүндө турабыз. Мына биздин жаныбызда уюлдук оператордун антеннасы турат. Мына ушул антеннадан кандай нурлануу бөлүнүп чыгат, деги эле баягы элдин көбүндө суроо бар да, зыянбы, зыян эмеспи? Ошону азыр биз эксперимент жүргүзүп тактайбыз. Бизге Profilab'дын дагы бир инженери Темирлан мырза жардам берет. Биз азыр кайсы уюлдук оператордун антеннасында турабыз? Биз азыр Ибраимов көчөсүндө жайгашкан Альфа Телеком, Мегакомдун турган антеннасына келдик. Азыр бул биздин бир сектор түштүк чыгыш тарабын карап турат. Ошол жактан азыр бул тараптан өлчөп көрөбүз. Андан кийин антеннанын жанында жайгашкан жилой дом бар экен, ошол жактан да өлчөп көрөбүз. Азыр бул жакта бизде эң максимальный 1,4 болсо 2ге чейин чыгып атат. Өзүнүн нормасын жана айтып кеткендей эле 10 микроватт на сантиметр квадрат түзөт. Бул жагынан 0,6 көрсөтүп атат. Бул эң чоң показатель 0,6 болуп атат. Кишиге просто сиңип калганда чоң болуп турган үчүн, анан излучение деген үчүн элдер корко берет. Демек, бул кадимки эле бул антенналар зыяны деле жок экен да. Зыяны деле жок. Сиздер дайыма өлчөп турасыздарбы? Ооба. Profilab компаниясынын инженерлеринин жардамы менен биз түрдүү эксперименттерди жасадык. Өзүңүз дагы күбө болдуңуз. Биз Wi-Fi роутерден, микроволновкадан жана уюлдук оператордун антеннасынан чыккан нурланууну текшердик. Кыргызстанда атайын стандарт бар. Мына ошол стандарт боюнча 10 микроваттан ашпаш керек экен. Биз өлчөгөндө, мисалы мына Мегакомдун антеннасынын нурлануусу бир көрсөткүчтү көрсөттү. Демек, бул жерде эч кандай адамдын саламаттыгына зыянын тийгизбейт экен. Эгерде сизге бүгүнкү берүү жаккан болсо, анда сөзсүз комментарий жазыңыз, бул видеону бөлүшүңүз. Радиофобиясы бар таанышыңыз болсо, анда сөзсүз ага жөнөтүп коюңуз, анткени кооптонуунун эч кандай кажети жок экен.